Билим берүү мекемелериндеги күзөтчүлөргө айлык акы ата-энелер тарабынан камсыздалышы керек. Бул тууралуу Жалал Абад шаардык билим берүү бөлүмүнүн башчысы билдирди. Мэрдин эл менен жолугушуусунда кала тургуну бул маселени көтөрүп, мектептердеги оңдоп түзөө жумуштарына мамлекет тарабынан канча каражат бөлүнөрүнө кызыкты. Мектептерде техничка менен охраналарга акча төлөнөбү жокпу? Окуучулардан акча неме кылышат да, 20 сомдон айына же 10 сомдон же 30 сомдон депчи. Кимдир бере алат да, кимдир бере албайт да. Көп ушу маселе боюнча көп али мектептерде собранияларда неме болот да. Ошо андан сырткары ремонту дагы мугалимдерди чөтөгүдөн жасалабы же мамлекет тарабынан толук краска берилеби? Кароолдорго акча маселеси каралат. Ал эми охранага ар бир мектеп ата-энелер менен сүйлөшүп, ошо балдардын коопсуздугу үчүн ар бир мектеп охрананы жалдап алат. Аны ата-энелер тарабынан камсыз кылышыбыз керек. Андан сырткары ремонт иши боюнча айта турганбыз. Ремонт иши боюнча ар бир мектепте частичный ремонтко мамлекеттен акча келип түшөт. Ал акча бардык мектептердин ошо кабинеттерди ремонт кылганга жетпейт. Жыйында Чыңгыз Айтматов аймактык башкармалыгынын тургундары таза суу алышпаса дагы бул үчүн каражат төлөп жатышканын билдиришти. Ал эми бул аймактагы айрым таза суу жетпеген көчөнүн тургундары таза суу чыгарууга аракеттенишкен. Бирок суу чарба ишканасы тарабынан убада берилип, иш жүргүзүлгөн эмес дешет тургундар. Эски мүрзөнүн үстүнөн өткөндө көчө бар. Ошол жакта бир 15 шакты үй бүлө бар, ошолорго суу жок. Биз өзүбүз деле жардам берели, шлангаларын алышып десек деле сөз беришет деле жок суу. Шланганы алып бергиле. Техникасын анан улап, казып жардам берип калат. Хорошо? Давай, элди алдаганда токтоткула. Мы двойной платим. Мы покупаем воду в кудук, и еще кроме этого, которым краном мы совершенно не пользуемся, мы за него платим за эту воду. Вот так получается. Так, Сара, заставляет платить. Сенде маселе бар экен. Давай, азыр эженин номерин жазып ал, телефондорун жазып ал. Анан эмнеге кудукка дагы төлөйт, кудукка суу толтуруп албаган кранка да төлөйт. Аларда вопрос карап. Быйылкы жылы шаар четиндеги таштанды таштоочу жайга чейинки жолдун асфальттанары пландалган. Мэр белгилегендей таштанды полигонуна кайра иштетүүчү ишкана курулары. Учурда инвесторлор менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатканы айтылды. Азыр Казакстандан инвесторлор келиптир, Россиядан инвесторлор келди, полигонду кайра иштетүү боюнча. Мына кече Бишкекке чакырган экен Каминде. Мен экинчи замын барып катышып келди. Же Россия келип курат, же Казакстандык инвесторлор келип курат. Шаар боюнча 5 управаны тегиз баягы өздөрүнүн көйгөйүн укканбыз да. Угуп, жылдык бюджетке киргизип, ошол боюнча ишке түшөт. Анан кээриги мына элдерибиз ал боюнча маалыматы жоктор да болуп калат, ошо түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Жыйында башкармалыктагы жол, тазалык боюнча маселелер көтөрүлүп, чечүү жагы убадаланды. Мэр белгилегендей жеринде айтылган маселелердин чечилишин өзү көзөмөлгө алмай болду. Алар белгиленген убакытта чечилбесе жетекчилерге чара көрүлөт. Мэр алдыңкы күндөрү каладагы 4 аймактык башкармалыктын жашоочулары менен жолугуп, көйгөйлөрүн угат. Акылай Карабаева, Аскар Маматсаков, Регион.